Бегимай Карыбекованы айрымдар жоңгана арык чырай, кымча бел деп сүрөттөбөстөн, бөтөнчү суулукайы деп суктанып жүрүшөт. Ал азыркы кыргыз модельдеринин алдыңкысы болуп келет. Карыбекова кече жакында эле беделдүү делген италиялык Emporio Armani брендинин модели болду. Белгилей кетсек, Giorgio Armani компаниясы 1975-жылы италиялык модельер Giorgio Armani менен ишкер Серджио Галиотти тарабынан негизделген. Компания Giorgio Armani, Emporio Armani, Action Armani, Jeans Armani, Junior Armani, Kazza брендтери менен кийим-кече, бут кийим, эркектер, аялдар жана балдар үчүн түрдүү аксессуарларды чыгарат. Учурда жаш моделдин жетишкендигине кубангандар көп. Мындан улам Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги Бегимай Карыбекова тууралуу фактыларды топтоду. Толук кыз Бегимай Карыбекова 1998-жылы 3-сентябрда Нарын областына караштуу Актала районунун Тоголок Молдо айылында туулган. Элетти чоң ата, чоң апасынын колунда тарбияланган. Өспүрүм кезинде суулар менен тирешкен. Мектепте окуп жүргөндө социалдык тармактарга активдүү кирген. Ошондон улам 14 жашында Кыргызстан соосу сынагына катышууга сунуш түшкөн. Өзүнүн айтымында уюштуруучулар келбетине карап, конкурска жаш курагынан эрте катышууга уруксат беришкен. Ал сынактан Miss Glamour номинациясына татыган. Ошондон кийин сулуулук дүйнөсүндө жолу ачылып, моделдик агенттиктерден сунуштар түшө баштаган. Көп өтпөй Гонконг, Таиланд, Филиппин, Сингапурдун моделдик агенттери менен иштешип, эл аралык кмш бириккен соосу Miss Kate, Miss Tourism 2015, Top Model of the World 2016, Miss Intercontinental 2016 сынактарына катышкан. Сүймөнкул Чокморовду журналист дейт. Бегимай Карыбекова 2017-жылга чейин эле моделдикти аркалап жүргөнүнө карабай, эл аны ошол жылдагы Кыргызстанда өткөн суулар сынагында баш байгени уткандан кийин тааный баштады. Конкурста ал калыстардын Сүймөнкул Чокморов ким болгон деген суроосуна журналист деп жооп берип алган. Анын жообу социалдык тармактарда көпкө чейин талкууланып, модель Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине берген маегинде буга комментарий берген. Сүймөнкул Чокморовдун кинолору менен эле чоңойгон кызмын. Көп жылдан бери эстебей калгангабы, оюма ар түркүн ойлор келип тура эмес жооп берип алдым. Бул үчүн кечирим сурайм. Чындыгында толкунданып кеттимби, айтор эмне болгонун түшүнбөй калдым. Жаңылышып сүйлөп алдым деген Карыбекова. Сын менен каталардын үстүнөн иштеген адам өсөрүн белгилеген. Аламды багынтам деген 2017-жылы Кыргызстан соосу наамын алгандан кийин дүйнө соосу конкурсуна жолдомо алып, бирок Кытайдын Бишкектеги элчилиги виза берүүдөн баш тарткандыгына байланыштуу бара албай калган. Былтыр Бегимай Карыбекова Алам соосу эл аралык сулуулук сынагына катышкан биринчи кыргызстандык кыз болду. Ал алдыңкы орундарга ээ болбосо да, өлкөгө атын таанытканга салам кошту. Расмий суулар сынагын өткөрөт. Акыркы жылдары Кыргызстанда суулар сынагын саны көбөйгөнүн маалым. Бегимай Карыбекова 2018-жылдан бери расмий түрдө Маданият, маалымат жана туризм министрлиги колдоо көрсөткөн Кыргызстан соосу сынагын өткөрүп келет. Кыргызстанда өзүнүн модельдик мектебин да негиздеген. Чурок кыз журналисттердин жигитиң барбы деген суроосуна бир беткей жооп узаткан эмес. Азыр турмушка чыга элекмин, жашоодо ар кандай болот, ооба же жок деп айткым келбейт. Албетте сулуу кыздардын жандаган адамы болот. Турмушка чыкмайынча жеке жашоом сыр боюнча калсын. Болочокто кайсы жака турмушка чыксам, сүйгөнүм менен ошол жака калууга даярмын. Алайда болсо алайда, гүл болсо гүл дегендей деп айткан видео маектеринин биринде. Карыбекова ага тарбия алган жана билимдүү балдар жагарын белгилеген. Келечектеги максаты акыркы 10 жылда Голливуддун кинолоруна тартылгысы келет. Ошондой эле ишкерлик чөйрөгө аралашууну ниет кылган. Маалымат бак Спутник KG.